Сиз Азамат Быйытов каналында подкаст бөлүмүн көрүп жатасыз. Бул чыгарылышта ВИЧ менен жашап, кадимкидей өмүр кечирип жаткан каарманыбыз менен болгон маекти сунуштайбыз. Мен буну аныкталганына 3-4 жыл болуп калды. 3-4 жылдан бери Аллага шүгүр, немем состоянием өтө жакшы. Кудайга миң мәртебе шүгүр. Ошо дары ичкенимдин жардамы менен, дарыгерлердин сунушталган дарыларды ичем постоянно. Өзүмдү жакшы алып жүрөм, жакшы тамактанам, өзүмө жакшы карайм. Переживать этпеш керек, өтө эле немеге депрессияга түшпөш керек. Бул деген нерсе Алланын берген сыноосу, бардык адамда эле болуп калышы мүмкүн. Ар бир адамда элечи бул нерсе. Эч ким не застрахованный деп коет го. Менен ооругандарга эч качан түшкүлдүккө түшпөсүн. Дарыларды вовремя ичип, өздөрүн жакшы эле кадимкидей эле адамдардай эле эч айырмаланбай эле өздөрүн алып жүрсө болот. Биринчи укканда абалыңыз кандай болду эле? Сизге ким колдоо көрсөттү? Биринчи укканымда абалым действительно меникидей эле жакшы болгон эмес. Аябай переживать эткенмин. Бирок өтө депрессияга түшпөдүм. Бул деле бул Кудайдын берген сыноосу го деген менен эле кабыл алдым. Бул жерде врачтардын немеси өтө күчтүү болду, демилгеси. Ошолор мага мотивация берип турду. Не только бал жерге баргандан кийин, диспансерге баргандан кийин көрдүм. Мен жалгыз эмес экенмин. Ошо смириться этип жашап калдым. Түшүнүктүү. Азыркы учурда кантип эмне жумуш менен алектенип жүрөсүз? Бул оору сиздин жумушуңузга кедергисин тийгизбейт да, туурабы? Бул оору, кандай десем, врачтар мага айтты, бул оору эч кандай тамак аш менен, аба аркылуу, неме аркылуу эч кандай жукпайт. Ошон үчүн мен элдин арасында кадимкидей эле ойноп, күлүп, жапжашнакай эле, татынакай эле досторум менен, тааныштарым менен, бир туугандарым менен эле жүрөм. Бардыгыбыздын эле отношениябыз жакшы. Өзүмдү кыспайм. Өзүмдү алардан алып качпаймын. Дарыларды дагы убагында ичесиз да. Дары эч кандай мындай кыйыр таасирин бербей элеби? Мисалы үчүн ашказаныңызды оорутуп же кыйнап? Жок. Дарылар башында ичкенимде врачтар өздөрү түшүндүрүп берген. Бир аз кыйынчылык болот бир күнгө чейин. Кээ биркилери ар кандай болот экен. Алма таштап койбош керек экен. Галлюцинация болот экен. Эми ар кимдин организми жараша экен да. Потому что мен буну билбей жүрө берип аябай өтүштүрбөйгөн экен элем да өзүмдөчү. Мен келгенимде, врачтардын алдына келгенимде, мен эки тарабымдан эки адам жөлөп келген. Ошо диспансерге келгенимдечи. Анан кийин ошондой прям иммунитет түшүп болбой калган экен. Врачтар айткан, как ты смогла ходить ушундай немеде депчи. Анан кийин врач бул дарыларды ичип баштаганда бир аз галлюцинация болот экен. Менде бир аз болду, мындай сууларды агып, көчкүлөр жүргөндө болуп, прям башың бир аз неме болот экен. Андан коркпош керек экен. Бул өтө турган нерсе. Дарыга көнүп алыш үчүн приблизительно бир 3 күндөй. Түшүнүктүү. Кечинде бир маалда ичет экен. Дартты ушул аныкталганда биринчи кимге айттыңыз? Анан алар кандай кабыл алды, жакындарыңыз? Биринчи дартты неме алганда мага атам аябай жакын. Мен негизи ата менен энеме айтпадым, конечно. Бирок атама айттым. Потому что мени больницага алып барган атам болду. Карады, атама айттым. Атам туура эле кабыл алды. Эми атам мени өзүм семейный положениеда болсом, өзүм 3 баланын энесимин. Бардыгым бар, Аллага шүгүр. 17 жашымда турмушка чыккан менен эле жакшынакай эле жашап жүргөн адаммын.
Анан кийин атам деле если мындай чектен чыккан болсом, неме болсом дагы не десе, мындай жүргөн деп ойлошу мүмкүн эле. Мен атама эч нерсени жашырбай эле бардыгын айттым. Атам өз көзү менен эле көрдү, атам мени поддерживать этти. Түшүнүктүү. Сиздин оюңузча дартты кайсыл жактан жуктуруп алдым деп ойлойсуз? Менин оюмча эми баягы бардыгы эле бири-бирин күнөөлөшөт. Мен жолдошумдан деп ойлойм. Андан мурун дагы бир операция болду эле. Эми аял кишиде неме выкидыш болду эле. Ошондонбу деп ойлоп калдым. Биринчи немем. Анан экинчисинен жолдошумман деп ойлоп калдым. Түшүнүктүү. Бирок аныктай албадым. Дарыгерлердин айтымында ушул дарт менен күрөшүп жаткан же ушул дарыланып жаткан адамдар башка ооруну батыраак жеңет экен да. Мисалы үчүн ковид болобу же сасыктуу болобу себеби дегенде буларда иммунитет пайда болот деп ошол Гулизежик айтты да, дарыгерчи. Ошол эле сыяктуу мисалы үчүн ковид азыркы учурда бүт дүйнөнү каптап атат дегенде ошол эле ковид сизде кандай кечти? Же ковид менен оорубадыңызбы же оорудуңузбу? Башка оорулар деле мисалы үчүн козголгон жокпу, кыйынчылык? Ооба, мага Гулиза эже айткан, если bundan лечение албай жүрө берсе, адамдар ковид дагы болушу мүмкүн экен, потому что иммунитет слабыйлашып, любой оору пайда болушу мүмкүн экен адамдачы. Мен бул дарыны ичкенден кийин Аллага миң алла шүгүр, грипп болдум, болбойт эмес, бир аз жеңил формасы менен, бирок ковид болгонум жок. Кудайга шүгүр. Ковид болгонум жок. Эл катары эле ушу иштеп эле татынакай эле жүрөм. Азыркы учурда канча убакытта бир мындай анализ тапшырып, дарыгерлердин карамагына келип турасыз? 3 айда бир жолу анализ тапшырам. Бул оору менен ооругандарды мен чын өзүм көргөнүм. Бул оору менен ооругандар кадимкидей половой жизньде жолдоштору менен жашагандар бар. Кадимкидей бирден экиден бала төрөп, балдары татынакай төрөлгөндөр бар. Дарын ичип турса, бул оорунун вирусу азаят дагы, адам полноценный семьяда жашап жүрө берет. Түшүнүктүү. Рахмат, кыска убакыт аралыгында жакшы пайдалуу болду деп ойлойм. Азыркы угармандарга дагы жеткиликтүү болду деп ойлойм. Сиздин акырында жыйынтыктоочу сөзүңүздү угалы. Мен биринчиден бардыгына ден соолук каалайм. Эч ким эч качан эч кандай оору менен оорубасын. Если ушундай диагноз менен ооруган кызбы, уулбу, эжеби, иниби, агабы ким болсо дагы эч качан өзүңөрдү түшкүлдүккө түшүрбөңүздөр. От беда и от немеден никто не застрахован дейт го, мындан эч ким не застрахованный. Мындай оорудан хужеси менен ооругандар бар. Бул эми Алланын берген сыноосу деп эле дарыларын вовремя ичип, өздөрүн жакшы карап, позитивдүү алып жүрүп, элден чектелбестен, эч кимге айтпастан, татынакай эле үйүнө келгенде бир маал дарысын ичип алып эле, эл катары эле жакшынакай жашай берсин. Чоң рахмат эжеке, ыраазычылык айтабыз уруксат бергениңиз үчүн. Эми ушул үнүңүздү мен өзгөртүрүү менен соц тармактарга жайылтып, телевидениядан берсем болот да, уруксатыңызды бересиз да? Ооба, уруксатымды берем. Элдерге ошол оору менен ооругандарга бир аз болсо да пайдам тийсин деген ой менен интервьюга согласие бердим. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалайбыз, аман болуңуз. Рахмат, ден соолукта болуңуздар.